Buyurun. Düzeni halka! Жолдош министр, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкарманын өзү курамы бөлүктүн ачуу аза менен сапка тизилди. Билдирген полковник Шаматов. Эркен тур. Эркен тур. Саламатсыздарбы, куткаруучулар? Саламат болуңуз. Эркен. Жана кадырлуу коноктор, бүгүнкү Ош шаарынын номер 29 өрт куткаруу кызматынын Geçen üspet etmeye kaldık da 10 gün 15 gün vakit getirdikken ana biz bir jol tolup bitirip koyuldu ataz yani biz jasagan obyektler үлгүлүү болуш керек да. Сырттарында мындай контейнер эмес, жакшына поликарбонат менен да, мындай обшивка кылып, анан урматтуу туугандар өткөндө да элдик жыйында да айттым эле да. Мына жолдун боюнда бүт жолго чыгып алыпсыздар да. Магазин темир комокторду тизип элечи. Шаарды көрүп атпайсыздарбы? Бардыгын алып атабыз да. Жамаат башчылары барсыңар, техсоветтер бар, маптын жетекчиси турат. Өзүңөр эле ушул жолдун боюндагы темир контейнерлерди алып коюш керек да. Артыраак алып, анан жакшына обшивка кылып, мына заман талабына жооп бере турган жасасаңар жакшы болот да. Бүт эле келатканда темир комоктор мындай контейнерлерди тизип алыпсыңар да. Мына эми өзүңөр ушул жерде жашап көнүп калдыңар, бирок сырттан келген адамга мындай бир башкача көрүнүп атат да. Макулбу сиздерден сураначы. Мына биз ушул жерде бир үлгүлүү кылып жасап берели дагы доказать бүтүрүп. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуулары, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Нурболот Сабиржанов жана өзгөчө кылдарда министрдин ушул жерде турган кызматкерлери. Мен жалпыңыздарды Ош шаардык мэриянын атынан бүгүнкү ушул өрт коопсуздугун алдын алуу мына бөлүм ачылып атат. Ушул азыр менен куттуктайм эми. Биринчиден мен Нурболот Сабиржановичка ушул Ош шаардык өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу башкарманын башчысына, кызматкерлерине, анан эң негизгиси ушул жерде мына агабыз турат, эл турат, ушул шаардык кеңештин депутаттары бар. Анан элге чоң ыраазычылык билдирип коеюн. Ушуга уруксат этиңиздер. Эми баягы айтып жүргөндөй өрт тизсиз жоо деп коет да. Бул айтып келбейт. Бардык нерсени кырсыктын алдын алышыбыз керек. Баягы Кудайым дагы сактанганды сактайт дейт да. Ошон үчүн биз сактанышыбыз керек. Мына элдин өзүнөн сураныч болуп, ушул жерди бөлүп берип, ушул биздин Амир Темир аймагында ушул бир бөлүнчө керек деп суранган экенсиңер. Мына өзгөчө кырдаалдар министри дагы колдоп, шаардык мэрия дагы колдоп, ушул имарат бүгүн ачылып атат. Эми эмне дейбиз? Бул эч качан ушул аймакта өрт болбосун туугандар. Өрт болбосун. Ушул жерде бир мындай учение эле жүрсүн да. Бирок сиздерден дагы биз суранабыз, мына өзүбүз дагы сактанышыбыз керек да. Мына кече Черемушкада болгон кырсыгынан бир үйдөн электр энергиядан чыкты эле 4 үй катар күйүп кетти да. Мына мен азыр келе айтып министр экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Мына сиздер дагы бирине бирин үйдү улап салат экенсиңер да. Эми мындан ары ушуну дагы этият кылыңыздар да. Этият кылып электр энергия менен зымдарын алмаштырып,
алмаштырып, убагында көрсөтүп, ушундай алдын алуу иштерди жасаңыздар. Эми шаардагы биз дагы шаардык мэрия дагы ушул өрттүн алдын алуу боюнча атайын координациялык кеңешмеде карап, мына тиешелүү мамлекеттик органдарга убагында тапшырмаларды берип атабыз да. Мына биз айтып деген менен, бирок баары бир эл өзүбүз мына ушар болбосок болбойт турганда. Бүгүн дагы мына министр келип биз башка объектилерде шаарда Кудай буйруса көрөбүз, мына кооптуу аймактарда көрөлү деп атабыз. Бүгүнкү программасы ушул жерде да. Мына техникаларды дагы туура пайдаланып эми. Анан эң негизгиси ушул кызматкерлерди, урматтуу аксакалдар, ушул аймактын жашоочулары айткан талапты аткарыңыздар да, аткарыңыздар. Мына бизде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн, милдеттүү камсыздандыруу деп бул мыйзам кабыл алынган да, милдеттүү камсыз страхование да, үйдү. Бул ортодогу акча болот да бардыгыбызга. Кудай сактасын, бир Кыргызстандын бир жеринде көчкү бир жамандык иш болобу, бул бардыгыбыз кошкон акча болот да ортодогу. Бардыгыбыз кошкон акча болот. Баягы садага дегендей болот да. Мына Кудай сактасын, бир нерсе болсо, мына кырсык боло турган болсо, ошол страховой компания келип, ошол акчаңыздарды дагы берет да. Ошон үчүн мына 1200 сом, айына 100 сом деген акча ушуну дагы төлөбөй атабыз да. Ошон үчүн мына аймактык кеңештин төрагасы жалпы мына аксакалдар турасында бүгүндөн баштап эгер мындай камсыздандырбаган болсоңуздар, камсыздандырыңыздар да. Мен дагы бир жолу сиздерди куттуктайм. Ден соолук болсун, ар бир үйдө тынччылык, токчулук болсун. Жаңы жылыңыздар келет атат. Ушу жаңы жылыңыздарды дагы куттуктайм. Ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, жакшылыктар болсун, баардыгыбызды Кудайым колдосун. Шаарыбыздагы ушул өнүп өсүп, экономикасы көтөрүлүп, шаарыбызда дайыма жакшылыктар болсун. Жакшы шаарлардын катарында болойлу. Мамлекетибизде тынччылык болуп, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, улуттар аралык мамилебиз жакшы болуп, баардыгыбызды Кудайыбыз колдоп, ушу мамлекетибизде өнүгүп өссүн тургандар. Макулбу ушул жакшылыктарда жолугайлы. Мына Кудай буйруса жакында ушул Амир Темир аймагында бала бакча баштадык, мына бүтүп атат тура. Ушуларды да бүтүрөбүз. Мына февраль айында мартка калтырбай бүтүрүп, мына сиз биздин балдарга жакшына тартуулайбыз. Мектептер боюнча мына иштер кетип атат. Аларды дагы мына 20 быйыл киреше албай калдык. 20-жылкы бюджеттен бөлүп, аны дагы беребиз деп атат. Мамлекет башчыбыз, өкмөт башчыбыз менен дагы сүйлөшүп атабыз. Быйылкы башталган мектептерди 20-жылкка киргизип беребиз деп атат. Жол маселелери мына көрүп атасыздар. Бир чекеде жергиликтүү бюджеттин эсебинен баштадык. Бир мына Шакирова көчөдөн баштап акырындык менен жасай берели деп атабыз. Мына Бишкектин жолдорун көрбөдүңөрбү? Аябай жакшы оңолду. Азыр экинчи этабы Ош шаарына дагы мына грант келип атат. Ошто 55-60 көчөнү асфальттайбыз тургандар. Тура, мына Кудай буйруса мына бардыгыбыз дуа кылып турайлы, ошол элдин рызкысы келип калса, Оштун мына ички жолдорду дагы бүт асфальттага 55-60 көчө асфальт болот да. Мына Акбуранын боюн баштайбыз деп атабыз. Анын дагы акчасы чечилди. Мына азыр жаңы жылдан баштап туруп, Кудай буйруса бул иштерди баштайбыз. Мына аксакалдарыбыз дарыянын боюнда чыгып, кичине басып, ден соолугун чыңай турган шарттарды түзөбүз Кудай буйруса. Ошол эми көп сүйлөбөй, мына үшүп алдыңыздар окшойт. Ийгиликтер болсун, жакшы. Чоң рахмат. Мына жалпы баардык жолу айтайын, ушул жерде бирөө келип айран сүтүн бергендир, бирөө нанын бергендир, бирөө чайын бергендир, бирөө кол кабыш кылып мына жардам бердиңиздер. Көпчүлүгү эл дагы колдоп бердиңиздер. Баардыгы ат албай калгандардын баарына ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Assalomu alaykum, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу кызматкерлер. Мына бүгүн жакшы бир салтанатта ачылышта турабыз. Мунун өзгөчөлүгү бүгүн көрүнүп турат. Өзгөчөлүгү эмнеде? Мындай ачылыштарга барабыз, бирок биз көбүнчө өзүбүздүн кызматкерлер менен ачышыбыз да. Бүгүн элдин ушунчалык көп келгени, аксакалдарыбыздын отурганы, бул ушул менен өзгөчөлөнүп турат. Демек ушул жерге, ушул часть керек экенин сиздер тастыктап турасыздар туугандар. Мен ошон үчүн дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдирем. Мына миллионго жакын акчаны эл силер чогултуп, мына ушуну силер курдуңар. Биз штаттын башка нерсесин чечтик. Мен айтат элем, элге керек ушундай эл көтөрүп, эгер эл жасайын деген болсо, эл кылабыз деген болсо, анда биз министрлик ага шарт түзүп берүү. Ал биз толук кандуу, мындайча айтканда сиздерге кошо иш жасаганга аракет жасайбыз. Бирок урматтуу туугандар, туура түшүнүшүңүздөр керек.
Бүгүнкү күндө биз өзүбүз эмне үчүн министерство салбады деген маселе болушу мүмкүн. Бирок билесиздер, бүгүнкү күндө Кыргызстанда бүгүн бардык Кыргызстанды алсак канчалаган өтө кооптуу аймактарыбыз бар. Канчасы бүгүнкү күндө мына 4,5 миңге жакын эл көчкүнүн астында жашайт. Ошол көчкүнүн бардыгын биз жоктукка чыгарышыбыз керек. Мына орто эсеп менен бир 2 миңге жакын элибиз селдердин астында, баягы дамбасы жок сайлардын астында жашайт. Алардын бардыгын дамбаларын куруп бүтүрүшүбүз керек. Мына ушуга окшогон бүт нерсени алып келгенибизде биздин бюджетибиз тартыштык болот. Мындайда биз ар дайым айтып келебиз, өзгөчө кырдаалды алдын алууда биз эл менен бирге, силер менен бирге гана күрөшсөк, анан жеңебиз. Ансыз биз бул тилсиз жоону жеңиш өтө кыйын, урматтуу туугандар. Мына биздин кызматкерлер 4900гө кызматкерлерибиз бар. Ар бир айылдарда, керектүү райондордо, шаарларда ар бири өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салат. Bir жылына 4,5 миңге, күнүнө мен айтайын 10дон ашык өрт кырсыгы катталат Кыргызстанда. Ушулардын бардыгын ушу биздин кызматкерлер өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, ошол жердеги элди куткарып калалы, ушул өрттү токтотуп калалы деп аракетин жасап келет. Мунун бардыгын ушу эл үчүн кылалы деп биздин кызматкерлер иштеп келет. Ал эми сиздерге дагы бир жолу мен наразычылык билдирет элем. Ушунчалык өзүңүздөр кол кабыш кылып, ушул объектини мына бүгүн жакшы салтанатта ачып отурган үчүн аксакалдарыңызга, ушул жердин элине, журтуна биз таазим кылып, ыраазычылык билдирем. Анан ошондой эле биз дагы мына калтырып кетүүнү туура келе албай отурам. Ар дайым жергиликтүү бийлик көбүрөөк ролду ойнойт. Эгерде жергиликтүү бийлик бир маселени көтөрүп, ушуну бүтүрөлү десе, анда аягына чыгабыз. Мына бүгүнкү мэриңиздердин мындайча айтканда бул жерде дагы салымы чоң. Өзүнүн акча каражатын бөлүп берди. Ар биринин акчасын биз бул жактан көрүп турдук. Ким канча акча берип атат, ким кандай өзүнүн салымын кошуп атат. Мына азыр айткандай ким айранын көтөрүп келди дегендей бардыгын биз көрүп турдук, карап турдук. Элге ошол керек экен деп. Мына ошон үчүн сиздердин мэриңизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. 250 миң акчасын карап, мындайча айтканда жардам берди. Бул кишиге дагы ошондой эле аппаратына бүт бардыгына биз ыраазычылык билдиребиз. Бул кишинин иштейм деген, мындайча айтканда шаарды көтөрөм деген нерсеси чоң. Биз көп жерде ушул жергиликтүү бийлик эгер жакшыраак бизде мындайча айтканда ушул нерсени жасайлы деп маселени көтөрүп турса, анда биз ошону аягына чыгарабыз. Мына жакында эле ташты талкалоо иштерин жүргүздүк. Мэриңиздер келип ушул Сулайман тоонун жанындагы ташты албасаңыздар элди басып калат деген маселени көтөрдү. Аны талкалап бердик. Мына бүгүн ачылыштан кийин бир объектини бүтүрөлүп, жакшы бир элибизге коопсуз аймак кылып коелу деген маселени көтөрүп атат. Ошол маселелерди көтөрүп келсе, анда Кудай кааласа биз республикадан өзүбүздүн күчүбүз менен, аракетибиз менен бул маселелерди силер менен биргеликте чечебиз деген ойдомун. Урматтуу жарандар, анан дагы бир жолу өзүбүздүн кызматкерлерди дагы бүгүнкү ушул ачылыш менен куттуктап кетем. Ар бир кызматкер өзүнүн ишин так аткарыш керек. Элдин астында эр жүрөктүүлүгүңөрдү көрсөтүшүңүздөр керек. Биз бүгүнкү күндө мына эл бар экен, журт бар экен. Бүгүнкү күндө бийлик бар. Бүгүнкү күндө мына сиздер элдин астында кызматта отурасыздар. Ошон үчүн мен кызматкерлериме дагы сиздердин ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк тынччылык, ден соолук, ар дайым ушу эл кызматында жүрүшүңүздөргө мен тилектешмин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынччылык болсун. Мына азыр айткандай өзгөчө кырдаалдар болбосун. Ушу жакшылыкта гана сиздер менен жолукканга Кудай жеткирсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан кошумча айта кетчү нерсе, эми азыркы күндө шартка жараша техникалар келип турат сиздерге. Кудай кааласа биз быйылкы жылдан жетишип калсак, быйыл берилип калыш керек. Болбосо кийинки жылдан бизге пожарный машиналарды алып келебиз, өрт өчүрүү машиналарын. Алар келгенде биз азыр пландашып туруп атабыз. Биринчи кезекте Бишкек шаары менен Ош шаарын камсыздайлы. Толук техникаларын жаңылап берели. Себеп дегенде мына каттуу өсүп аткан шаарлар бизде Бишкек шаары болуп атат жана Ош шаары болуп атат. Эң мындай алдыга көздөп сурулуп чыгып аткандардан. Демек, шаар өскөндө биздин өзгөчө кырдаалдар өрт өчүрүү кызматы да бирдей өсүш керек деген милдет менен техникалар жаңы келип калса, Кудай кааласа техникасын, анан дагы жетишпеген нерселерин мындан аркысын дагы биз дагы сыртта турбастан жардам кылып, жетишпеген нерселерди жетиштиребиз.
Ал эми эл дагы биргеликте көптөгөн иштерди аткарсак болот. Аны дагы мен баса белгилеп кетким келет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өрт кырсыгы катталбасын, өзгөчө кырдаалдар катталбасын. Ушундай жакшылыкта жүргөнгө Кудай жеткирсин. Дагы бир жолу бар болуңуздар.